Саламатсыздарбы? Бул Жашоо керемет рубрикасы. Бүгүн биз Кыргызстанда дагы өзгөчө эс алуучу жай картинг клубуна келдик. Ооба, бул картинг негизи эле Кыргызстанда дагы өзүнүн популярдуулугун жоготпой келет. Азыр биз дал ушундай карт машинасын Жылдыз экөөбүз сиздер менен биргеликте айдап көрмөкчүбүз. Анда эмесе кеттик. Бизден алыстабаңыздар. Жашоо керемет. Дем алыш күн, аба ырайы мыкты, маанайыбыз 5. Эң негизгиси алдыда болуп көрбөгөндөй адреналин күтүп турат. Ооба, Жашоо керемет рубрикасы ар бир үй-бүлөгө мыкты маанай тартуулоо менен эс алууга чакырарын эсиңиздерге салып, өтүүнү туура көрдүк. Мынакей биз азыр Жылдыз экөөбүз жарышабыз. Кимибиз биринчи маарага келет экенбиз, сиздер өзүңүздөр байкап туруңуздар. Анда эмесе биз кеттик. Бир 1956 жылы дал ушул карт унаасын эң алгачкылардан болуп Арт Ингс деген учкуч ойлоп тапкан экен. Ал убакта дал ушундай заманбап болбосо дагы 4 дөңгөлөгү жана ошондой эле моторду улаштырып жакшынакай автоунаа ойлоп тапкан. Ал эми башында ушул карт унаасы жөн гана оюн болуп саналса, 1960 жылы эл аралык спорт федерациясы спорт деп тастыктаган. Картинг абдан жөнөкөй, көп таралган жана 10 жаштагы балдарга кыялын орундатканга мүмкүнчүлүк берген автоспорттун бир түрү. Карта менен жүрүүчү гонка деп койсок дагы болот. Четинен караганда оюнчук унаага окшогону менен күчтүү карттар 100 км/саатты 2-3 секундда басып өтө алат. 30 жылдары АКШда балдар арасында тоодон мотору жок араба менен түшүү модага айланган. Бирок дал ушул оюн бара-бара карт унаасынын келип чыгуусуна түрткү берген. Учкуч Арт Ингстин достору арасында эле белгилүү болсо, жылдар өткөн сайын кызыккандардын саны көбөйүп, 1964 жылы Римде картинг боюнча биринчи жолу дүйнөлүк чемпионат өткөн. Ардактуу телекөрүүчүлөр, дем алыш күндөрү кайсыл жака барып эс алам деп турсаңыз, анда дал ушул картинг эс алуучу борборун сизге сунуш кылабыз. Анткени мыкты адреналин, жакшы маанай менен үйүңүзгө кайтасыз деген ишенимдемин. Ооба, жашооңуздар керемет болсун деген тилек менен бүгүнкү рубрикабызды аяктайбыз. Бүгүн сиздер менен мен Жылдыз жана кесиптешим Жаркынай болду. Жашоо керемет!